Бүгүнкү баяныбыз ушул ысырапкерчилик тууралуу болот. Жакшылап көңүл коюп угуп отурсак, бул ысырапкерчилик деген бир караганыбызда өтө жеңил, жөн эле оңой эле Кудай кечирип кое турган нерсе деп түшүнүп калганбыз. Бирок чындап Алла Таала бул ысырапкерчилик кылуу жөнүндө, ысырап кылган инсандар жөнүндө кандай деп айткан Кур'ан-ы Каримдин аяттардан сиздерге айтып беребиз. Биринчиден, ысырапкерчилик дегенде эмнени түшүнөбүз? Ысырапкерчилик дегенде тажавузул хадди фи кулли фи'лин яф'алухул инсан ва ин кана залика фил анфaqi ашхар. Өзүнүн чегиден чыгып кетүү. Инсан ар бир кылып аткан жумушунда өз чегиден чыгып кетсе, ошону ысырапкерчиликке жол берди деп айтылат шариятта. Ар бир кылып аткан амалыңызда, ишиңизде чектен чыгып кетсеңиз, ошону ысырапкерчилик деп айтылат. Бирок көбүрөөк ушул малды коротуп аткан учурда ошого көбүрөөк иштетилип калган дейт. Негизинен ар бир инсандын кылып аткан амалында чектен чыгып кеткен болсо, ошондо ысырапкерчиликке жооп берди деп айтылат. Анан ушул ысырапкерчиликке окшогон дагы бир нерсе бар. Аны шариатта табзир дейт. Ат-табзир. Мунун мааниси илқаул базри ва тарху. Негизги мааниси ошол бир эгинди жерге чачып эккенди табзир деп коет. Дыйкандар жазында эгин эгет, ошону табзир деп айтат. Шариаттагы мааниси ликулли музи'ин лималихи дейт. Өзүнүн малыны, мүлкүнү, кылып аткан жумушуну, өмүрүнү текке кетирген инсанды табзир деп айтат. Мубаззир дейт. Мубаззир. Өзүңүздүн малыңызды эч бир туура эмес, толугу менен баштан этеге туура эмес иштетип койсоңуз, муну табзир дейт. Ысырап болсо, сиз туура эле иштетесиз, туура. Бирок ошол туура иштетип аткан жериңизде, ошол чегиден чыгып кеткениңизде ысырап болот. Ысырапкерчилик болот. Мисалы, сиз өзүңүздүн тапкан акчаңызга тамак алып жеп атасыз. Тамак алып жегениңиз бул исламдагы, шарияттагы туура нерсе. Бирок ошол тамак жеп атып, артып калган тамакты мусорго таштасаңыз, же ошону тепсениге таштап, ар кандай же болбосо сууду көбүрөөк коротуп, дааратта гусул алганда, ушулардын бүт баары биринчиден шариятка далып келет. Шарияттагы нерсе, бирок ошол чегиден чыккандан кийин муну ысырапкерчилик деп айтылат. Ысырапка жол берди деп. Табзир болсо, табзир башынан этекке кылган жумушуңуз текке кеткен болот ал. Мисалы, сиз акчаны таптыңыз, ошол акчаны харам жолго иштетсеңиз, харам ишке иштетсеңиз, бул толугу менен исрафтан дан өйдө чыгып табзир деген нерсеге жетет. Табзир кылган инсандын өкүмү кандай? Исраф кылган инсандын өкүмү кандай? Алла Таала Кур'анда бул жөнүндө эмне дейт? Астагфирулла. Ва инна фир'ауна ла'алин фил арди ва иннаху ламинал мусрифин. Yunus 83 ayat. Yunus surasının 83 ayatında Allah Teala emne deydi? Albatta Firavun deydi. Firavundu tanıysızlar. Bu Firavun uşunça en çok zalim bolgon. Hazreti Musa peygamberin doğrunda mingdegen жаш балдарды тирүүлөй өлтүргөн, жана эненин курсагында жарган. Бир ошол Hazreti Musa'ны таап, ошону өлтүрүү максатында миңдеген ымыркайлардын жанын кыйып, эненин курсагын жарып, эркектерди ушундай курмаларга асып, аялдарды камап, ушунчалык залым болгон инсан ал, Фиравун. Баарыбыз билебиз Фиравунду. Ушул Фиравун дейт, ла алим фил арз дейт, жер бетинде текеберлик кылды дейт. Текеберлик кылды. Бул текеберлик дагы шайтандын, Фиравундун амалы. Дан не кылды ал? Ва иннаху ламинал мусрифин дейт. Жана албетте ал
ысырап кылуучулардан болду дейт. Көрдүңүзбү? Бул ысырап кылуу. Бул жөнөкөй көз жумуп кое турган нерсе эмес. Бул ошол Фираун жасай турган амал. Фираун менен шайтандын бара турган жери тозок ал. Ошондуктан бул текеберлик сыпат. Бул ысырапкерчиликке жол берүү, бул шайтандын жана залым болгон фараондун кылып аткан амалы. Ошондуктан сиз менен биз шайтандан алыс болобуз десек, фараонго окшоп тозокко түшпөйбүз десек, анда ысырапкерчиликке эч качан жол бербешибиз керек. Алла Таала дагы башка бир аятта эмне дейт? Гафир сүрөсүнүн 43-аятында Алла Таала ысырап кылган кишилер жөнүндө мындай дейт. Иннал мусрифина хум асхабун нар. Албетте ысырап кылган инсандар дейт, алар тозок ээлери дейт. Бул жөнөкөй аят эмес бул. Угуп коюп, ушундай экен деп кое турган нерсе эмес. Ар бирөөбүз жашообузду артка түрдүрүп, кайсы жерде ысырап кылдым экен, келечекте кандай нерсеге ысырап кылбашым керек экен деп ойлоно турган нерсе. Иннал мусрифина асхабун нар дейт. Албетте ысырап кылган инсандар булар тозок ээлерден болот дейт. Эртең тозокко түссөң, анда бирден бир күнөөнүн себеби бул текеберчилик болсо, экинчи бирден бир себеби бул ысырап кылган инсандар тозокко түшөт дейт. Албетте деп Алла Таала бекемдеп айтып жатат. Алла Таала дагы бир аятта айтат. А'раф сүрөсүнүн 31-аятында. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кулу вашрабу. Жегиле, ичкиле дейт. Жегиле, ичкиле дейт. Халакалакум, бул ааламда бүткүл нерсе силер үчүн жараттым дейт. Биз мусулмандар үчүн жаралган, бул ааламда бүткүл нерсе. Капыр үчүн жараткан жок бул нерсени. Биз мусулмандар пайдаланышыбыз керек. Халакалакум, матаан лакум, саххара лакум дейт Алла Таала. Булар бүт баарыны силер үчүн жараттым дейт. Момун инсан үчүн бул ааламдагы, акыреттеги байлыктагы, акыреттеги нематтардагы, бул дүйнөдөгү нематтардагы баары ким үчүн? Капыр үчүн эмес, мусулман үчүн экен. Халакалакум, силер үчүн, матаан лакум, силердин пайдаңар үчүн жараттым дейт. Пайдаланышыбыз керек бул нерсени. Ошондуктан Алла Таала эмне дейт? Ушул жаратып койгон нерселер силер үчүн дейт, капырлар үчүн эмес дейт. Ушул нерседен жегиле, ичкиле дейт. Бирок вала тусрифу дейт. Ысырап кылбагыла дейт. Ысырап кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Албетте ал дейт, албетте ал. Алла Таала ла юхиббул мусрифин. Ысырап кылган инсандарды сүйбөйт дейт. Жакшы көрбөйт дейт. Намаз окуңуз, орозо кармаңыз, умрага барыңыз, ажылыкка барыңыз, бирок ушундай ысырапты кылып аткан болсоңуз, анда Алла Таала эмне дейт? Иннаху ла юхиббул мусрифин. Сен ысырапкерди мен сүйбөймүн дейт. Бирок тилекке каршы биз ушул нерсеге өтө көп жол берип коюп атабыз. Дарат алып атканда карасак дагы сууну ачып коюп, шашпай дарат алабыз, агып атат. Машинени жуусаң дагы мойкаларда тим эле суулар агып жатат. Бул эмне деген? Бул ысырап деген. Даратты алып атканда сиз дарат бул намаздын ачкычы болгон нерсе. Даратта сиз сууну ысырап кылып келсеңиз, жума күнү жума намазга деп гусул алып атканда душту ачып коюп, жарым саат душ алсаңыз, бүт ысырап болгондон кийин алган даратыңыз, алган гусулуңуз кантип келип сизге жума намазын ачкычы болуп берет ал. Бул дарат. Мифтахус сала, намаздын ачкычы бул. Сиз ысырап кылганыңызда ал ачкычты жоготуп аласыз. Келип намазга турганыңызда намаздын ичине кире албастан Аллаху акбар деп такбир айтышыңыз мүмкүн, бирок намаздын ичине кирбесе намаздын сыртында эле жыгылып туруп коюшуңуз мүмкүн. Же болбосо ажылыкка баргандачы? Ажылыкка барганда канчалаган ушунчалык жаныбыздын, денебиздин ырахатчылыгын эстеп калдык. Ушунда 5 жылдыздуу азыр рекламаны карасаңыздар бүт баары айтып атат. 5 жылдыздуу эмеге алып барабыз. Умрага бизге жазылыңыздар. Ажылыкка барсаңда мындай 5 жылдыздуу. Пайгамбарыбыз 5 жылдыздуу таблик кылды биз үчүн. Сиз ажылыкка барганда эмне үчүн ажылыкка барабыз? Пайгамбарыбыз кандай кыйналган? Сахабалар кандай кыйналган? Ошону бир аз түшүнүп, Хажар энебиз ошол Сафа Марва тоонун ортосуна чуркап, бул тоого чуркап,
ары тоого чукап, Hazreti Исмайылга суу таппай, ушунчалык кыйнагандарын эңсеп, ошолорду көз алдыбызга элестетип, ошолордон бир аз такыбалык алыш үчүн барабыз да. Азыр бирок умрага баргандар көбөйүп кетти. Ажыга баргандар көбөйүп жатат. Бирок эч бир анын таасирини, пайдасын көрбөй калдык го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Ажылыкка барган инсан дейт. Ажылыкка барган инсан кайра келгенде энеден төрөлгөн баладай аппак таза болуп, күнөөдөн таза болуп келет дейт. Энеден төрөлгөн баланы ким жаман көрөт? Кичинекей баланы ким жаман көрөт? Эч кимибиз жаман көрбөйбүз го. Мейли ал орустун баласы болсун, мусулман эмес, орустун баласы болсо дагы ошонун башына сылап коюшубуз мүмкүн. Не үчүн? Ал кичинекей бала, күнөөсү жок, таптаса. А бирок ажыкени ушинтип атабызбы? Ажылыкка барып келген, умрага барып келген таксыр кандай болуп келип атат? Көрсөңүз ушундай жакындап, нуру чачылып турабы? Жок, баягы эле инсан, баягы эле бирөө менен урушуп алган, кек сактаган, баягы адат боюнча калып келип атат. Көрүп, алдында олтургуңда келбейт. Ажылыкка келдиңиз, ажылыгыңыз кабыл болсун деп бир замзам суусун ичесиң, андан ары басып кетип атабыз. Булардын бүт баары ушул ысырап кылуудан болуп атат. Жолго кетип атканда ысырап кылсаңыз, барып алып тамак жеп атканда ысырап кылсаңыз, ал жакта гусул алып атканда ысырап кылсаңыз, кайра келгенде ысырапты кылсаңыз, анда кайсы ажылыктын соңун күтөбүз? Орозодо деле ушундай болуп атабыз. Орозодо дагы ушунчалык төгүп чачып ысырап кылып атабыз. Ошон үчүн орозонун дагы пайдасын көрбөй калып атабыз. Ошондуктан сиз менен биз ушул ибадаттын пайдасын көрөбүз десек, ибадаттын таасирин ушул дүйнөдө жана акыретте көрөбүз десек, анда бул ысырапкерчиликтен өтө сактанышыбыз керек. Алла Таала сүйбөймүн дейт ысырап кылган инсанды. Жөнөкөй болгонго аракет кылышыбыз керек. Мурда ажылыкка барган аталарыбыз, чоң аталарыбыз ушунчалык кыйналып, ушунчалык жөнөкөй болуп, машина менен жөө жүрүп, төө менен ушинтип барса, азыр биз ушунчалык ажылыкка барып келип, ушунчалык жеңил нерсе болуп калды. Умрага барып ушунчалык жеңил, рахат нерсе болуп калды. Атыбыз эле ажыке, атыбыз эле умрага барган таксыр, бирок анын таасири эчтеке болбой калды го. Себеби биз ушул амалдарды туура эмес аткарып коюп атабыз. Ысырапкерчилик, башка нерселерге жол берип коюп атабыз. Эми табзир боюнча Алла Таала эмне дейт? Табзир дегенде жана айттык. Мисалы сиз өзүңүздүн өмүрүңүзбү, малыңызбы, мүлкүңүзбү айырмасы жок, ошону башынан баштап туура эмес иштесеңиз, аны табзир дейт Алла Таала. Табзир жөнүндө Алла Таала эмне дейт? Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Мубаззир жана табзир кылган, мал мүлкүнү харамга иштеткен, ден соолугуну, өмүрүнү харам жолго иштеткен инсандар дейт, ихвана шаятин дейт. Шайтандардын бир тууганы дейт. Шайтандардын бир тууганы. Ва кана шайтану ли раббихи кафура. Албетте шайтан дейт, шайтан. Бул өзүнүн жаратуучусуна капыр эле дейт. Капыр болду эле дейт. Сиз менен биз дагы ушундай кыла турган болсок, Кудай сактасын, эртең күнү шайтандын акыбетине түшүп калышыбыз мүмкүн. Ысырапкерчиликке жол берсек, ал бара-бара табзир дегенге айланып кетиши мүмкүн. Табзир деген ошол сиз өзүңүздүн мал мүлкүңүздү баштан этеке арам жолго иштетип коюшуңуз мүмкүн. Алла Таала дагы башка бир аятта айтат: "Кадалика зуйина лил мусрифина ма кану я'малун." Биз ошондой эле дейт, ысырап кылган инсандарга ма кану я'малун, өздөрү кылган амалдарыны кооз кылып көрсөтүп коебуз дейт. Кылган амалыңызды ушунчалык кооз кылып көрсөтүп коет, аны өзүңүз сезбей, билбестен ушунчалык ысырап кылган нерсеңиз менен сыймыктанып калабыз. Анан сыймыктанабыз, чачабыз, мал мүлкүбүздү чачабыз, көрүнөбүз, эл үчүн көрүнөбүз, ошентип ысырап кылып туруп, ошол амалыбызды жакшы көрсөтүп коет Алла Таала ушунчалык. Ошондон сактанышыбыз керек. Дагы Алла Таала өзүнүн Кур'ани Каримде айтат: "Инналлаха ла яхди ман хува мусрифун каззабун." Албетте Алла Таала дейт. Бул өтө оор, өтө каттуу айтылып аткан аят. Инналлаха ла яхди. Албетте Алла Таала хидаят кылбайт дейт. Туура жолго салбайт дейт. Туура жолго салбайт. Бейишке кирбейсиң деген мааниси. Ман хува мусрифун дейт. Кимде ким ысырап кылган инсан болсо дейт. Ысырап
ысырап кылган инсанды Алла Таала туура жолго салбаймын дейт. Мүмкүн сиз өзүңүздү туура деп билишиңиз мүмкүн. Бирок Алла Таала эмне дейт? Ысырап кылып аткан болсоң, сен билгениң, сен адашып жүрөсүң дейт. Каззабун, жана ошондой эле калпчы инсанды мен хидаят кылбаймын дейт. Калпчы инсан жана ысырап кылган инсанды Алла Таала ла яхди, хидаят кылбаймын дейт.